Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биз Кутман таң берүүсүнүн таңкы көнүгүүсүн баштайбыз. Мен Жаңыл Муса кызы, Динара Абитова фитнес студиясынын пилатес боюнча тренери. Бүгүн биз таңкы көнүгүүдө мурунку көнүгүүлөрдү эле улап барабыз. Эң биринчи биз осанканы сөзсүз түрдө кармашыбыз керек. Эмне үчүн? Себеби биз качандыр бир далыбызды артка тарта турган болсок, анда кабыргалар көтөрүлүп калат. Кабырга көтөрүлгөндөгү диафрагмадагы көтөрүлөт дагы, ички органдар асылган сыяктуу болуп калат. Ошон үчүн биз кабырганы түшүрөбүз. Дайыма таманыбыз жамбаш муундун алдында турат. Колубуз эркин турат, мойнубуз узун болуп өсүп, эгибиз дайыма артка түртүлүп турат. Мойнубуз эч качан алдыга сунулбашы керек, же болбосо жогоруга сунулбашы керек. Качан биз жогоруга ээкти алдыга тартып жүрсөк, биздин кожаларыбыз чоюлат дагы, астыбызга кош ээк түшөт. Ошол нерсе болбош үчүн дайыма биздин эгибиз артка тартылып, осанканы жакшы кармашыбыз керек. Эми андан ары кете турган болсок, биз мурдагы эле көнүгүүдөй биз колубузду жогоруга көтөрөбүз, артка акырын түшүрөбүз. Колубузду көтөрөбүз, артка акырын түшүрөбүз. Биз толку боюбузга акырындык менен кыймылды келтиребиз. Колубуздан баштайбыз. 1, 2, 3, 4. Акырындык менен колубузду жогоруга көтөрөбүз. Оңго кайрак келтиребиз. Солго акырын келтиребиз. 1, 2. Көз карашыбыз баш бармакты карап жыла берет. Биздин көзүбүз канчалык ар түркүн көздү түстү көрсө, ошончолук мээбиздин иштеши жакшырат. Эми андан ары биз колубузду түшүрөбүз, бутубузга көңүл бурөбүз. Биздин таманыбыз эң акылдуу болушу керек. Себеби биздин таманыбыз аркылуу бардык бүткүл денебиз кыймылга келет. Таманыбыз биздин салмагыбызды көтөрүп турат. Ошондуктан дайыма биз тамандан баштайбыз. Манжадан баштайбыз, бутту манжасы. Биринчи баш бармактар көтөрүлөт. 4 манжа көтөрүлөт акырын. Баш бармак көтөрүлөт, 4 манжа калат болду. Андан соң 4 манжа көтөрүлөт, баш бармак калат. Алмаштырабыз. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Таманыбызда 3 точка болот. Баш бармактын астында, чыпалактын соңончоктун асты. Ушул 3 точкага таманыбыз жакшылап таянышы керек. Андан ары биз колубузду жогоруга көтөрүп дем алабыз. Дем чыгарабыз. Колубузга көтөрөбүз дем алып. Соңончокту кошо көтөрөбүз, акырын дем чыгарабыз. Дагы бир жолу. Акырында биз колубузду көтөрүп барып, манжаларды айкалыштырабыз, потолокко каратабыз алаканыбызды, акырындык менен тизеге олтурабыз. 1, 2. Биринчи олтуруп баштаганда бул саам булчуңдарыбыз, шыйрактарыбыз, бутубуз, тулку боюбуз титиреши мүмкүн. Акырындык менен көнүп барабыз. Ден соолукта болуңуздар, жени сак жашаңыздар. Биздин ар бир кыймылыбыз бул биздин 50, 60, 70 жашка туура кам көрүп баруубуз. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат.